Азыркы биздеги жаш муунду көбүнчө интернет тарбиялап аткандай бир сезим келип кетет да. Биз соодага барсак дагы ийгилик жаратат экенбиз. Биз деген тил үйрөнсөк да ийгилик жаратат экенбиз. Биздин башыбызды дүйнө элинин алдында спортчуларыбыз көтөрүп койду. Сизге эмне жардам берет жеңиш үчүн? Анчын өзүмө ишенем да, мен утам деп. Демөөрчүлөрдү издейм, кат жазып алып барасың, досторуңа барасың. Карызга алып коюп 2 жыл дегенде кутулган күндөр болду ошол карыздардан. Мен жанагындай карыз болуп, кайра ордун толуктап антип атканым эч качан кейбейм. Себеби дегенде биз ата эне, ошон үчүн ата энебиз да. Барыңыздарга салам. Бул Улуулуктун уңгусу 101 подкасты. Албетте биздин программабыздын башкы максаты ар тармактын данышман, компетенттүү адамдардын насыяты аркылуу бактылуу коом түзүү. Аябай чоң миссиябыз бар, бирок албетте биз жолдун гана башындабыз. Бүгүн биз спорт темасын тандап алганбыз. Дүйнөгө чемпиондорду даярдап чыккан үй бүлөнүн өкүлдөрү бүгүн бизде мейманда. Мына ошол үй бүлөнүн башчысы Сезбек Таштакеев агабыз, Кыргыз Республикасынын шахмат федерациясынын вице-президенти. Арбаңыздар, жана ошондой эле Азиянын шахмат боюнча 3 жолку чемпиону, Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Айжан Сезбекова. Саламатсыздарбы? Жана ошондой эле биздин көрүүбүздү чогуу даярдап бирге алып барган Дария Абдимиталиева. Куш келипсиздер. Эң эле оболу суроо бергим келип турат. Сиздердин чемпиондугуңуздардын сыры эмнеде? Анан кийин бул ийгилик албетте мындай жеңишке жетиш оор, бирок жеңишти кармап калыш андан дагы оор эмеспи? Сиздер бул жеңиштерди улам-улам кайталап атасыздар. Сыры эмнеде? Алгач сизден баштайлы, анан Айжан улантып кетсин. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Жакшы, сиздердин конок болуп атканыбызга биз дагы сыймыктанып турабыз. Чемпиондуктун сыры бул туура эмгектенүүдө. Мисалы үчүн бизде үй бүлөбүздө менин 5 эркек, 4 кызым бар. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, алардын ичинен 6 шахмат менен алектенип, ошо 6 балам Кыргызстандын деңгээлинде чемпион болуп жүрүшөт. Анын ичинде улуу балам Руслан бүгүнкү күндө 18 жашта, Азиянын 3 жолку чемпиону, Кыргызстандын 12 жолку чемпиону. Кыргызстан тарыхында ушу 8 жашында спорт чеберине талапкерликти толтурган, 13 жашында спорт чебери деген наамды толтурган ушу алгачкы спортчуларыбыз да, ошо кыргыз шахмат тарыхына из салды. Андай мына жанымда отурган Айжан, биздин мына Айжан акылдуу кызым, Азиянын 3 жолку чемпиону, Кыргызстандын 5 жолку чемпиону, көптөгөн эл аралык мелдештерди утуп жүрөт. Негизи бизде багы балдарды өзгөчө багы кичинекей кенже кураганда булардын ийгиликке жетүүгө мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болот экен да. Биздики ошол мен ойлойм, бизде мисалы үчүн Айжан 4 жашынан баштап шахмат менен алектенип баштады. 4,5 жаш, 5 жашында кадыресе шахмат ойноп калды да. Руслан деле ошондой бир 5-6 жашынан баштады. Демек балдар кичинекей кезинде кенже кураганда мындай ийгиликке жетүүгө мүмкүнчүлүктөрү чоң экен. Өзгөчө бул шахмат бул акыл ойуну деп саналат. Бул жерде логика, математикалык жөндөм керек. Анан генетикадан да болушу мүмкүн. Себеби дегенде биздин чоң аталарыбыз 9 коргол ойночу экен. Мисалы үчүн менин келинчегим, балдардын апасы дагы математикадан аябай жакшы мектепте окуп бүтүргөн. Мен өзүм деле математикадан жаман эмесмин дегендей да. Анан ойлойм, туура эмгектенип, балдарга туура балдарды шыктандырып, балдарга туура мындай бир көңүл буруп, ушу туура машыкса эле сөзсүз түрдө ийгиликке жетет деген оюм бар. Себеби дегенде мен дайыма баса бергилеп айтып келем, азыр да айткым келет. Ар бир балада талант бар да. Ар бир балада шык жөндөм бар. Бирок ошол канчалык деңгээлде ачылат? Жана булактын көзүн ачкандай эле, балдарда ошо кичинекей кезинен эмнеге жөндөмү бар? Кайсы багытта баланын өзүнүн бир шык жөндөмү болушу мүмкүн? Ошону багы ачып, ошону шыктандырып, ошону жашынакай ийгиликке жетүүгө дем күч бере турган бул эң биринчи кезекте албетте ата эне да. Ата эненин ролу бул жерде аябагандай чоң. Ошол балдардын спорттогу ийгилик жөнүндө сүйлөшүп атабыз, бирок бир эле спортто эмес,
адам катары калыптанышына да, инсан катары калыптанып, коомдо өзүнүн бир пайдалуу, коомго өзүнүн бир олуттуу бир салым кошо турган, коомдо өзүнүн ролу бар инсан кылып тарбиялаш, бул мен ойлойм ата эненин биринчи милдети дагы, парзы дагы, жоопкерчилиги дагы депчи. Анан мен өзүмдүн ошол жоопкерчилигимди коомдун алдындагы, өзүбүздүн элибиздин алдындагы жоопкерчилигимди туура аткарып келатам деп ойлойм. Себеби дегенде мына мен ошо балдарымды кичинекейинен ар тараптуу өнүгүүгө колуман келишинче шыкак берип, колуман келген шарттарды жагдай түзүп бергенге аракет кылып келем. Ошонун натыйжасында ойлойм ушул ийгиликтер жаралып атат деп атайын буюрса. Абдан жакшы. Мен Айжанга суроо бергим келип турат. Сиз мындай ойноп атканда ата-андашыңызды жеңем деп сезесиз да? Сизге эмне жардам берет жеңиш үчүн? Анчын өзүмө ишенем да, мен утам деп алдыга умтулам. Анан ошентип ойнатканда ойлонуп, кандай жүрөрүн ойлонуп, анан ошол менен утабам. Алдыга кандай жүрөр, мисалы мен жүргөндө кандай жүрөт экенин ошентип утабам. Алдын ала 5-6 адамдын баарын ойлонуп, элестетип коесуң, анан кийин утасың. Эң оор оюн эсиңде барбы? Ким менен болду эле, кантип жеңдиң эле, кантип жеңилип, балким жеңилип калдың эле? Чемпионат Азияда Афруза деген өзбек кыз бар болчу. Ал менен 5-6 саатка чейин созулуп ойногонбуз. Анан аягында тура эмес жүрө алды, анан ошол менен утуп кеттим. Бул финал болчу же? Финал Азия биринчилигинде негизи Афруза Хамдамова деген дүйнө чемпионкасы болуп жүргөн, Азияны бир нече жолу утуп жүргөн, Айжандан 1 жаш улуу, аябай күчтүү шахматчы кыз да. Анан ошо Шри-Ланкада биз дагы ошол Айжан айткандай Афрузага аябай даярданганбыз. Себеби энди эң мындай бир конкуренция, ошол Айжанга мындай конкурент боло турган эң күчтүү шахматчы ошол Афруза болчу да. Ошону чын эле аябай катуу болгон таймаштары. Биз баягы чемпионат Азиядан келгенден кийин булардын оюндары жазма түрүндө болот да. Жазуу түрүндө аларды биз аябандай анализдеп, тим эле майын чыгара, анын бүт баарын анализ кылып чыгабыз да. Ошо Афруза менен ойногон оюну аябагандай чын эле олуттуу оюндардан деп эсептеп жүрөт. Биз дагы аябай сүйүнгөнбүз Афрузаны утканда. Анан Айжан жана айтып кетти, ишеним тууралуучу. Себеби дегенде бул спортчуларда өзгөчө бир керектүү сапаттардан деп ойлойм да. Өзгөчө керектүү сапат. Себеби дегенде эң биринчи адам өзүнүн жеңгенин, ошо ийгиликке жеткенин биринчи элестетип алыш керек, ишеним болуш керек да. Мен барам, чемпион болом, мен утам деген ишенимдин ролу аябагандай чоң. Бул жагынан келгенде мен балдарыма дайыма айтып келем. Айжанга дагы көп ушу сүйлөшөбүз. Негизи кыргыз эли мындай тарыхыбыз терең, эң дүйнөдөгү күчтүү элдерден биз да, чындагында эле. Анан ошону мен балдарга баягы аябагандай сиңирдим го деп ойлойм. Себеби дегенде Айжан өзү айткандай, Айжанда ишеним аябай чоң да. Айжанда ишеним кичинекей кураганда эле 3 жашында эле бар болчу. Ошо эсимде. Руслан Шри-Ланкада, Шри-Ланка өлкөсүндө негизи шахмат көп өтөт. Ошол жерде чемпионатка катышып атканда бир 4-5 турдан утулуп калды. Анан кийин биз баягы келинчегим экөөбүз ушу утуп алса жакшы болот эле, кап утулуп калган деп баягы өзүбүзчө мындай маектешип атсак, Айжан угуп калган экен. Руслан кетерде мен да барам деген да. Өзү шахматты жакшы үйлөнө элек кези. Анан бирок мен да барам, мен барып утуп келем дей берчи анан. Ой, сен кийин чоңойгондо барасың деп коем. Сен ошондой бизге айтып атпайбы? Ата-ана айттым белем мына. Мен барсам утуп келмекмин. Мынакей Руслан байкем барды да утулуп калды. Анан азыр ойлойм да, ошол 3 жашында ошентип айткан, мен барганда утуп келмекмин Шри-Ланкада деп. Кийин 5 жылдан кийин ошо 8 жашында бар Азиядан ошо 3-чү алтынын ошо Шри-Ланкадан классика түрүндө шахматтын. Себеби дегенде шахмат 3кө бөлүнөт. Шахматтын классикалык түрү, анан рапид деп коет, орточо түрү, анан билис түрү деп коет. Бул ылдам ойноло турган түрү да. Анан ошол эң бизде азыр шахмат мындай дүйнөсүндө өзгөчө ролу бар, өзгөчө мындай бир бааланганы ошо классикалык түрү да. Классикалык түрү аябай бааланат. Ошо классикалык түрдөн дагы ошо шахматта Азия боюнча биринчиликте алтын байгени утуп, биздин кыргыз элинин кыздары дагы ушунчалык күчтүү экендигин, кыргыз эли негизи эле күчтүү эл экендигин дагы бир жолу Азия чөлкөмүнө Айжан даңазалап өттү да. Сиз маанилүү нерсени айттыңыз да. Айжанга биз мынакей өзүнө болгон ишенимди биз аябай күчтөндүрүп, сиңирип койдук. Мындай нерсеге кантип жетиштиңер? Себеп дегенде эми кыргыз үй бүлөсүндө биздин балдар көбүнчө мындай сүйүүгө муктаж болуп, сүйүү жетпейт да. Анан кийин
мындай үйдөн канаты кыркылып калган сыяктуу көбүн эсе. Коомдо ошон үчүн агрессия көп сыяктуу. Бул теория дагы мындай өзүнүн далилин улам көрсөтүп атат. Мен өзүм байкоомдо мындай экен да, баамда. Бул ишенимге балдар ата-эненин мээрими аркылуу жетет экен да. Канчалык мээримге сиңген, мээримди канчалык кабыл алган, ошо сиз жана айтып аткан ата-эне сүйүү деп атпайсызбы? Ата-эненин балага карата болгон сүйүүсү. Мисалы үчүн, эми ата-эне, мен ойлойм, ар бир ата-эне баласын жаман көрбөйт да, жакшы эле көрөт. Карга деле болсо баласын аппагым дейт деген жакшы сөз бар да, бирок ошол эле маалда ошол канчалык деңгээлде мээрим төгүп атат, канчалык деңгээлде ошо балага өзүнүн сүйүүсүн арнап атат. Анан ошол сүйүү менен мээрим менен кошо баягы кандай деп айтсам, аң сезимдүү түрдө биз эми кандай болгон күндө да тажрыйбабыз жетиштүү, мындай бир эми биз чоң адамдарбыз да, биз анан ошол балага ошол аң сезим жана сүйүү мээрим аркылуу ошол эле маалда ишенимди калыптандыруу үчүн биз өзүбүздүн кандай улут экенибизди, чындыгында эле кыргыз эли күчтүү элбиз да. Бизде мисалы үчүн манасыбыз мынакей. Кандай сыймыктанабыз, манасыбыз бар да. Дүйнө эли таң кала тургандай. Бизден мисалы үчүн мен дайыма айтам, балдарыма да дайыма айтам. Чыңгыз Айтматов ошондой киши Кыргыздан чыкты, кыргыз элинен. Мындай бир 6 миллионго жетпеген элден. Канча миллиарддаган эли бар элдер турат биздин Азия чөлкөмүндө. Саякбай Каралаев мисалы үчүн Гомери 20 деп айтып атабыз. Ушундай адамдардын баары тең кыргыз элибизден чыгып атат да. Мына ушул деле ушундай нерселерди биз балдарга жеткире алсак, балдар негизи сезгич болушат, тамырчы болушат да. Биз эмне айтып атканыбызды булар сезип турат. Анын үстүнө азыркы 21-кылымда балдар аябай тез эле жетилип, тез эле ойгонуп, тез эле аң сезимдери ачылып атпайбы? Анан мен ушулар аркылуу, мисалы үчүн айткан сөзү, ата-эненин айткан сөзү балдарга мындай факты менен болуш керек да. Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов дүйнөнү дүңгүрөткөн жазуучубуз. Чындыкта, тарыхта бар. Ошол эле Саякбай Каралаев, мына Гомер деп атабыз да. Бул дагы тарыхта бар инсан. Балдар өздөрү караса, окуса табылат, айтып беребиз. Ошол эле манасыбыз мынакей. Кандай болгон күндө дагы кыргыз эли манас аркылуу дүйнө жүзүндө таанылып атабыз. Негизи дагы манасты эгерде жакшылап мындай бир изилдеп, жакшылап бир эгерде балдарыбызга жеткире алсак, кыргыз эли чындыгында эле күчтүү эл болгондугун. Анан мен айтам, кыргыз каганаты деген болгон. Кыргыз каганаты бар кезде башка элдердин азыркы бизде атаандашып жүргөн биздин ошол эле жака берибиздеги туугандардын ал кезде тарыхта мындай изи да көрүнбөйт да. Анан ушул жагынан келгенде чындык болуп атпайбы? Чын эле кыргыз эли дүйнөдө эң улуу, эң мындай тарыхы терең, эң кандайдыр бир өзүнүн мындай улуулугун дүйнө элине мындай билгизип келатат да. Мына ушуну эле балдарга мен дайыма айтып келем, кыргыз элинин күчтүү экендигин, биз негизи чындыгында эле күчтүү экендигибизди, анан ошол күчтүүлүккө дагы, ишенимге дагы сөзсүз түрдө мындай туура эмгектенүү, себебинде шахматта, бул шахмат аябагандай кандай десем, акыл оюну, бул жерде көптөгөн варианттар бар. Бул жерде деген аябагандай бир кандай десем, эмгектениш керек да. Мисалы үчүн ошол эле маалда мына Айжан ошол бир 5-6 жаштан баштап жок дегенде 2 саат, бар дегенде бир 3-4 саатка чейин шахмат менен алектенет. Зерикпей ал жерде жанагындай решебниктер деп коет. Жана ошол жана дебюттарды жатташ керек, анализ кылыш керек. Бул шахматта өзгөчө анализдин ролу чоң да. Ошолордун баардыгына анан мен ойлойм, ошо жанагындай ийгиликтерге жетүүдө баланын өзүнүн дагы кандайдыр бир амбициясы, мен момундай чемпион болом, мен момундай ийгиликке жетем деген өзүнүн бир жаратылышынан болуш керек деп ойлойм да. Ошонун негизинде анан ата-эне жанагындай шыктандырсак, ошол эле маалда мына машыктыруучулар шыктандырып атат. Биздин мынакей канчалаган спортчуларыбыз азыркы күндө бизди негизи спорт жаатында дүйнө элине дүңгүрөп эле түштүк. Мына өткөндө мына азыркы жакында эле мына дүйнө биринчилигинде балдарыбыз кандай ийгиликтерди көрсөтүп келди, кыздарыбыз кандай ийгиликтерди көрсөтүп келди. Биздин экономикабыз анча-мынча убактылуу аксап, өлкөбүз кандайдыр бир кыйын кырдаалда бир аз турганыбызга карабастан, биздин башыбызды дүйнө элинин алдында спортчуларыбыз көтөрүп койду чындыгында. Мына ошондуктан мен ойлойм, спорт бул аябагандай бийик нерсе, сыйлап мындай түшүнгөн кишиге спорт деген бул элди тааныта турган, чыныгы мындай элдердин ортосундагы бир кандайдыр бир ынтымактын бир символу да. Анан анын ичинде ошо шахмат жаатында Кудайга шүгүр, Кудайдын кудурети менен ушундай бир жакшы ийгиликтерди багындырып жүрөбүз.
Анын ичинде Айжан өзү айтып кеткендей, эң туура айтып атат, ишенимдин ролу аябагандай чоң. Эгерде спортчу өзүнө ишенбесе, өзүнүн мындай пьедесталда эң биринчи жанагы биринчи эмеде бийиктикте турганын алдын ала өзүнүн фантазиясын элестете албаса, ийгиликке жетиш кыйыныраак да. Мына ошого жетип өзү фантазиясында көрө алса, анан ошонун негизинде анан кийин булар ошого жетишим керек, мен ошону сөзсүз түрдө алышым керек деп ошого жараша эмгектенет талыкпастан. Анан ошол максатты кое билүүнүн ролу да аябай чоң да. Ошол максатты кое билүүнүн ичинде ишеним болуш керек. Мен сөзсүз түрдө чемпион болом. Биз деген жөн эл эмеспиз. Биз деген сөзсүз түрдө чемпион болууга толук акыбыз бар. Биз чемпион болушубуз керек деген нерсе аябай жакшы нерсе да. Ошонун негизинде мына Айжан дагы өзү айткандай, бизде ошол ишенимди аябагандай маани беребиз. Анан Айжан өзү дагы өзүнө толук кандуу ишенет да. Кудайыма шүгүр. Айжандын эмоциясын сурагым келип атат да. Мисалы, ошо Шри-Ланкадан жеңип келбедиби? Мен салыштыра берем да, бул Бразилиядан футболдон жеңишке ээ болгондой депчи. Анан Айжан ошо утуп алганда, бул мен эмес, бул мамлекет утуп алды деп кандай сезимде болдуң? Анан келгенде ошо кандай тосуп алышты, сен кандай мындай чоң кишилердин сүйүнгөнүн көрөбүз, баланыкы мага кызык болуп атат да. Кандай сен ойдо болдуң? Мен мамлекетти ушундай желегин көтөрүп койдум деген бир ой болдубу сенде? Сүйүндүңбү Кыргызстан үчүн? Биз Кыргызстан утуп алды деген. Ооба, аябай сүйүнгөм. Келгенде аябай жакшы тосуп алышкан. Анан аябай толкунданып ушундай болгон. Айжан Шри-Ланкадан ошол классика түрүндө утуп келгенде, биз ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен Айжан окуп аткан ошо билим берүү комплекси креатив тарим. Ошо директори Гүлнара Мелисовна ыраазычылык билдиргим келет, себебинде мындай да, Гүлнара Мелисовна мындай, кандай десем, аябай адамгерчилиги бийик, анан кийин спортту аябагандай түшүнгөн инсан деп мен сезем да, себебинде ошо өзүнүн коллектив жамаатын ошо түнкү саат 4-тө 2 бусик менен жанагындай чоң автобус менен, микроавтобус менен ошо өзүнүн баягы мугалимдерди барышып, Айжандын көңүлүн көтөрүү максатында, анан ошону баягы ийгиликти түшүнүү, бул деген ошол оңой ийгилик эмес да. Чындыгында сиз жогоруда айтып кеттиңиз, ал жерде эмне деген миллиарддаган калкы менен Кытай, Индияны айтайын, Шри-Ланка өзү шахматтын мекени мисалы үчүн. Анан ошондой мына жакын эле турган бизде Өзбекстан менен Казакстанда да аябай шахматка деги эле спорттун баардык түрлөрүнө өзгөчө көңүл бурулат. Ошого карабастан, бирок биздин чындыгында эле кыргыз элинин да күчтүүлүгүн даңазалап, ошо Шри-Ланкадан алтынбайга утуп келдик классика түрүндө. Аябай жакшы тосуп алышкан. Айжан өзү эми балалык кылып, мамлекеттик деңгээлде кандай иш кылып койгонун, канчалык деңгээлде аңдады билбейм, бирок сүйүнүп келди, албетте. Анткени максаты болчу. Ошо Шри-Ланкада 2 миллиардга жакын калк десек, бизде 6 миллион. Ошону жеңип койгон турбойбузбу? Буюрса, ооба, ошондой болду да. 9 балага кантип сиздер бирдей көңүл буруп, бирдей ошол сүйүүңүздөрдү бөлүштүрүп, анан эң башкысы жеткирип берип атасыз. Кантип ресурстар жетип атат? Жоопкерчилигимди, өзүмдүн баягы эмемди сезем да, анан убакыт, албетте убакыт табыш кыйын. Мага ушул убакыттан аябай кыйналам да, себебинде иштеш керек, ошол эле маалда булардын жанагындай социалдык бытовой маселелерди чечиш керек, кийинип ичиниш керек дегендей. Анан бирок андан сырткары мен аябагандай далалат кылам. Мисалы үчүн мен жумушта отурганда өзүмчө ойлоном да, кечинде ушу балдарым уктай электе барып калсам экен. Себеби ошолор уктай электе барып, бир 10 мүнөт болобу, жарым саат болобу, же 15 мүнөт болобу, ушу сүйлөшүп, жакшы бир өзүмдүн сөздөрүмдү айтып, мээримди төгүп, баарлашып калсам экен деп аябай аракет кылам. Эртең менен турганда дагы мектептерине жеткирип бараткандабы, же машыгуулардан келаткандабы баарлашканга көбүрөөк аракет кылабыз. Негизи бул баарлашуу аркылуу биз балдардын баягы өзлөрүнүн ички туюмдары, жашоодогу көз караштары, жашоодогу максаттары жөнүндө маалымат алабыз да. Телефон колдонушабы? Телефонду албетте колдонушат. Телефон азыркы заманда телефонсуз болбойт. Бирок мен бир нерсени баса бергиле айтып кетким келет. Мына ийгиликке жетүүнүн бул ачкычы катары дагы мен мындай коомчулукка дагы, көрөрмандарга дагы бөлүшкүм келет. Телефонду туура колдонуп атабыз деп ойлойм да. Балдар туура колдонуп атышат. Мисалы үчүн телефондо шахмат ойношот, анализ кылышат. Албетте азыркы мына могу 21-кылымда TikTok андай-мындайларына деле кирип, өздөрүнүн Instagramдарга деле киришет, бирок мен ойлойм да, чеги менен. Себебинде булардын баягы алдыга карата болгон максатынын бийиктиги ошол өзлөрүнүн баягы кандайдыр бир деңгээлде чектөөгө
түртөт деп ойлойм да. Ошондуктан телефонсуз мүмкүн эмес, бирок телефон чеги менен колдонсо. Сиз жылмайып калдыңыз. Канча убакыт коротосуз? TikTok, Instagram, YouTube'га. 1 саат деп окат. 1 саатта болуп калат. Тиякта 15 мүнөт, тиякта 15 мүнөт, баарын кошкондо 1 саат. Жакшы, азыркы заманда мисалы үчүн 1 саат нормальный да, нормалдуу көрүнүш. Жанагы эле ошол телефонго биринчиден зыянсызыраак, экинчиден андан дагы чектеп койгонго да болбойт да. Мен ушинтип ойлойм да. Мисалы үчүн мен балдарды могу азыркы заман агымы 20-кылымда жашап атабыз. Мынакей ааламдашуу заманы. Мен эч качан чектегим келбейт. Тескерисинче пайдалуу передачалар болуп калса, пайдалуу сайттар болуп калса, биз чогуу эле үй бүлөбүз менен биргелешип эле кирип, биргелешип эле ошол маалыматтарды алганга аракетибизди кылабыз. Анан мен дагы бир балдарга жазап берген шартым, бизде эң жогорку ылдамдыктагы интернет дайым иштеп турат да. Бул интернеттин дагы пайдасы аябай чоң. Эгер туура колдонсок, туура эмес колдонсок, эми көрүп атабыз коомчулукта. Азыр мен бир нерсеге мындай жүрөгүмдү өйүт. Азыркы биздеги жаш муунду көбүнчө интернет тарбиялап аткандай бир сезим келип кетет да. Мисалы үчүн биз бала кезибизде китеп окучу элек да. Манасты окуп чоңойдук. Ошол эле Эртабылды, Эртөштү, Курманбек, анан көптөгөн ошол Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуп чоңойдук дегендей. Анан азыр болсо көбүнчө ошол интернет ааламдашуу заманда балдарды мындай бир интернеттин таасирине көбүрөөк мындай бир кетип аткандай, интернет тарбиялап аткандай бир эме болуп кетет, сезим болуп кетет. Мүмкүн мен жаңылып атышым да мүмкүн, ыктымал, бирок интернетти мен ойлойм да болгон эле туура колдонууга чакырат элем да. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, себебинде туура колдонсок интернет аябагандай ушунчалык чоң мүмкүнчүлүк. Себебинде биз ошол мына интернеттин жардамы менен эле мына Азия биринчилигине кетип атканда мен эми олуттуу турнирлерди айтайын. Бизде эл аралык мелдештер деле аябай көп. Бизде эл аралык мелдештерден уткан медалыбыз эле байге мындай биринчиликтен алган байгелерибиз эле бир 200дөн ашып кетет да. Анын ичинде 6 Азиянын алтыны турат. Кызымдын 3 алтыны, балам 3 алтын. Ошондой олуттуу мелдештерге баратканда биз өзүбүздүн атаандаштарды ошол интернет аркылуу ар биринин оюндарын ошо интернеттен тапса болот азыр. Мисалы үчүн ошол Афруза Хамдамова мисал кылып кеттик да. Же болбосо Индиянын оюнчусу, же Кытайдын оюнчусу, эң алардын алдыңкы бештиктери, алдыңкы тройкалары бар да. Интернетте көрүнүп эле турат. Алар кайсы жерде кандай ийгиликтерди жараткан. Анан ошонун мисалы үчүн ак менен шахматта ак кара болуп бөлүнөт да. Ак менен кандай дебюттарды ойногон, ошол дебюттарда канчалык деңгээлде процент ийгиликтерге жетишкен, кандай өздөштүргөн ошол дебютты кандай ойной алат, кандай деңгээлде. Же болбосо кара менен француз защита деп коелу да, француз коргонуш. Аны ошол канчалык деңгээлде өздөштүргөн, ошо менен кандай ийгиликтерге жетип атат. Дегере кайсыл дебюттарды ойнойт ал оюнчунда. Бизде жана күрөшүп атканда деле кайсыл ыкманы көбүрөөк колдонот соперники. Ошого атаандаш ошого жараша даярданат да, шахматта деле ошол сыяктуу. Анан ошого бизге мынау интернеттин жардамы аябагандай бизге чоң тийди да. Эгерде интернет болбогондо биз ал маалыматтарды ала албайт элек. Кыйын эмес, кыйын болчу да ал маалыматты алыш. Анан бизге ошол интернеттин азыркы 21-кылымдагы могу ааламдашуунун биз бирок ошону туура колдонуп кете алдык деп ойлойм. Ошол мисалы үчүн ошо Шри-Ланкага баратканда ар бир атаандаштарым биз жиликтеп, ар бирин анализдеп, даярданып барганбыз. Ошонун акыбети болду. Айжан кызым жеңип келди. Неме баарлашуу, балдар менен баарлашуу деп айтып кетпедиңизби? Анан Айжан, сен азыр онлайн телефондон ойноп атасың да шахмат. Ошондой көбүрөөк сага жагабы же мындай алдыңда тирүү киши отуруп офлайн отуруп көрүп, сип ойногон жагабы? Офлайн жагат. Мындай жаныңда отуруп ойногон жакшыраак барбыр, телефонго караганда. Офлайн жакшы да. Биринчиден офлайн адам менен көрүшүп атат. Экинчиден офлайнда мисалы үчүн Айжан бир 15ден ашык мамлекетти кыдырып келди шахматтын арты менен. Анан ал жерде ар бир мамлекеттин өзүнчө бир өзгөчөлүктөрү, өзүнчө бир адамды тарта турган, адамга жага турган нерселери көп да. Анан ар бир ошо чет мамлекетке чыгып келгенден кийин мен байкайм да, мындай кандайдыр бир деңгээлде ошол көз караштар өзгөрүп, мындай ой жүгүртүүлөрү кеңейип келгендей, билбейм, же мен өзүмдү өзүм ошентип алдаймбы, айтор мага ошондой сезилет. Анан кийин албетте жер көрүп, эл көрүп. Айжан, кайсы мамлекеттен сен көбүрөөк таасирлендиң? Кайсы мамлекет сага көбүрөөк жакты? Мага көбүрөөк Шри-Ланка жакты. Аябай кооз экен. Дагы океандын жээгинде болдук. Океан жээгинде болдук. Албетте бул жанагы саякаттар финансылык бир мындай талаптар бар да, аларга каражатты сиз каяктан табасыздар? Эми негизи ошол маселе менин эң эле мындай бир ушунчалык жүрөгүмө да тийген, аны мен айта бербейм да, балдарыма билгизбейм, балдарыма сездирбейм, бирок ошол маселеде мен көбүрөөк кыйналам.
Себеби дегенде мамлекетибиз мисалы үчүн ушу балдардын жанагындай Азия биринчилигине эл аралык мелдештерге чыгуусунун бир ашып кетсе бир 20%-ин деп айтайын, ушундай көтөрөт да. Калгандарын биз өзүбүздүн күчүбүз менен. Албетте ушул мүмкүнчүлүктөн колдонуп мен элибизге бизде ыраазычылык билдирип кетким келет. Мисалы үчүн Мегаком компаниясына ушул тартынбастан терең ыраазычылык билдирем. Биздин 3 жолку чоң олуттуу турнирлерибизге мелдештерге чыкканыбызды көтөрүп беришти, колдоо көрсөтүштү, демөөрчүлүкчү. Анан мен өзүм аябандай чуркайм, себеби дегенде бала Кыргызстандын биринчилигин, өзүбүздүн республиканын биринчилигин уткандан кийин булар официалдуу түрдө дүйнө биринчилигине, анан Азия биринчилигине барууга жолдомо уткан болуп эсептелинет да. Ошол чемпиондор барат. Анан балдар дагы билет, айжандар мисалы үчүн билет, Кыргызстандын биринчилигин уткандан кийин сөзсүз түрдө Азия биринчилигине же дүйнө биринчилигине барыш керек. Ал алдын ала эле билинет. Мисалы үчүн Шри-Ланкада болот, быйыл мисалы үчүн Грецияда болот деген сыяктуу. Анан ошону мен ошо алдын ала булар чемпион болгондон баштап анан кийин мен чуркайм. Демөөрчүлөрдү издейм, кат жазып алып барасың, досторуңа барасың. Мисалы үчүн менде тартынбай эле айтып кете алам. Көп учурлар болду. Машинамды жандай ломбардка коюп 2-3 ай дегенде, 3-4 ай дегенде кутулган күндөр, анда ломбардтан чыгарып алган күндөр болду. Карызга алып коюп 2 жыл дегенде кутулган күндөр болду ошол карыздарданчы. Мисалы үчүн карызга аласың, анан баланын потенциалын көрүп турат, шагынсын сынбаш керек да, бала деген ошо булардын укугу да, биз укугун тебелеген болобуз. Эгерде Кыргызстан чемпиону болуп туруп, анан ошол эле Шри-Ланкада же Словенияда же болбосо Индияда же Кытайдын бир жанагы чоң шаарларында боло турган Азия же дүйнө биринчилигине барбай калганга булар эмне күнөө? Булар деген чемпион болгондон сөзсүз түрдө барыш керек деп мен ойлойм. Анан ошо баруусуна болгон аракетимди жумшайм. Мен жанагындай карыз болуп, кайра ордун толуктап антип деп атканым эч качан кейбейм, себеби дегенде биз ата-эне ошон үчүн ата-энебиз да. Биз ошон үчүн ушул август айларында эле мисалы IT тармагында Айдар Мундузбаев деген бала дүйнөдө алтын алып келди да, олимпиададачы. Бул интеллектуалдык. Анан могу жакында эле өткөн жумада мен Facebooktан чалып калдым. Чоңдор арасында дагы шахматтан алтын алып келишти деп угуп калдым да чала. Анан бул Айжандын да бул интеллектуалдык спорт мээнин машыгуусу да. Анан сиз жана айтып кетпедизби, креатив таалимдин мугалимдери мындай тосуп алып депчи. Сиз акча издеп жүргөн, каражат издеп жүргөндү айтып атасыз. Өкмөт тарабынан мисалы физикалык спортторго жанагы алып барып алып резиденциядан машина белекке берип, бул жакшы, бирок бул интеллектуалдык тарапка кандай өкмөт маани берип жардам колдоо кылбайбы? Жок, сиз негизи туура суроо бердиңиз, анан олуттуу маселени козгодуңуз. Негизи чындыгында бизде эми олимпиадалык спорттун түрлөрү да, негизи бизде аны эч кимде эле жашырын эч нерсеси жок. Олимпиадалык спорттун түрлөрүнө өзгөчө көңүл бурулуп, каражат дагы мындай жеткиликтүү бөлүнүп жүрөт да. Шахмат олимпиадалык спорттун олимпиадалык түрүнө кирбейт, тилекке каршы. Бирок ошол эле маалда сиз туура айтып атасыз, интеллектуалдык спорттордун, акыл спорттун түрү да. Анан өткөндө биздин спортчуларыбыз деле муну жашырбай эле айтты. Эгерде биз деген чоң ийгиликке жеткибиз келсе, жалаң эле физикалык күч эмес, ал жерде акылдын да ролу чоң. Ошол эле ой жүгүртүүнүн, ошол эле логикалык ой жүгүртүүнүн, акылдын дагы ролу чоң деп биздин белгилүү спортчубуз Айсулуу Тыныбекова өткөндө мойнуна алып айтып кетти. Анан мен ойлойм да, негизи эми мамлекетибиз албетте ушул акыл оюндарына, акыл спортуна, акыл атаандаштыгына өзгөчө көңүл бурса аябай эле жакшы болмок. Себеби дегенде биздин келечек ушул муундан, ушу биздин жаштарыбыздан көз каранды да. Биз эртең кандай жаркын мамлекет болуп, дүйнөлүк деңгээлдеги, дүйнөлүк аренадагы эң күчтүү алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдөн болушубузга ушул биздин азыркы мынакей келе жаткан, өсүп келе жаткан жаш муундун ролу аябай чоң деп мен эсептейм. Анан ушуларга өзгөчө акыл багыт тармагында акылын өстүрүүдө, ошо сиз айтып атасыз мынакей олимпиададан деп атасыз, кайсы маалымат технология. Маалымат технология. Бул деген мына 21-кылымдын талабы. Маалымат технология. Анан жанагы мына биздики жанагы көп эле математикадан утуп келип атышат. Ошол эле жанагы күрөштө деле, башка жүзөө түрүндө деле, бокста деле интеллектуалдык неменин ролу аябай чоң. Ал жерде жана сиз өзүңүз баса белгилеп кеткен стратегия, тактика ошолордун баары ой жүгүртүү менен келип чыгат да. Ошон үчүн мен ойлойм, эми биздин өлкөбүз эми азыр Кудайга шүгүр акырындан көңүл буруп келатат. Эми алдыда дагы мен ишенем, эгерде биздин
бийлик өкүлдөрү ушундай мына сиздерге да терең ыраазычылык билдирип кетем. Ушундай бул маалымат да биз деген коомду маалыматты туура жагынан беришибиз керек. Мисалы үчүн бизди кээ бирлер билбей жүргөндөр, мүмкүн жанагындай тааныбай жүргөндөр мына ушундай мүмкүнчүлүктөрдөн коомубуздун дагы биздин бийлик өкүлдөрүнүн дагы мындай пикирлери өзгөрөт деген ойдобуз. Албетте биз жаштарды колдошубуз керек. Анын ичинде ошол эле шахмат спорту, сиз айтып аткан маалымат технология жагы, математикадан ушундай интеллектуалдык адамдардын, балдардын бир жана өнүгүүсүнө колубуздан келген шарттар түзбөбүз керек. Мына ошол биздин мына учубуз көрөмегенин көрсөтүп атат балдарыбыз. Эми ошону биз бапестеп аларды жашнакка кылып туруп өйдө көздөй көтөрүп, колубузга алакабызга салып, ошолорду жашнакка даңазалап, ошол эле маалда колдоп алыш эми биздин милдетибиз дагы, биздин жоопкерчилигибиз дагы деп ойлойм да. Спортчулар эмес, жалпы калк психологиялык жактан бир дем күчкө муктаж дегендей бир ой уктум. Духту көтөрүш керек. Жалпы чын биздин улуу эл экенибизди баарына жеткиришибиз керек. Сиздин үй бүлөңүздүн алкагында бул мүмкүн болуптур буюрса, кантип бул нерсени жайлатсак болот? Эми буну коомчулукка тереңирээк жайылтыш үчүн мына сиздердикине окшогон мындай эфирлер, ушундай теле берүүлөр, ушундай бир көрсөтүүлөр көп болуш керек. Анан биз тажабастан кайсы жерге барсак дагы ошол өзүбүздүн патриоттук духтагы биздин чын эле кыргыз элинин күчтүү экендигин даңазалап жүрүп отурушубуз керек. Ошол эле маназыбызды популяризация кылып, биздин балдарыбызга окугандай акыбалга алып барышыбыз керек. Балдар өзлөрүнүн тарыхын билгенге көбүрөөк шарт түзүшүбүз керек. Биздин тарыхыбыз терең, анан ошол эле маалда ишенимдүү, балдарга ишеним ойгото турган, коомдун духун көтөрө турган тарыхыбыз бар да. Ошону эле эгерде коомго жеткире алсак, ал үчүн талыкпастан кимибиз кайсы жерде болсок да өзүбүздүн жеткен үнүбүздүн жетишинче, аң сезимибиздин жетишинче, акылыбыздын жетишинче даңазалай берсек, мен ойлойм, кыргыз эли негизи идиректүү элбиз. Кыргыз эли жөнөкөй эл эмеспиз. Себебинде де буну мынакей 21-кылымдагы деле окуялар тастыктады. Биз соодага барсак дагы ийгилик жаратат экенбиз. Биз деген тил үйрөнсөк да ийгилик жаратат экенбиз. Мына биздин балдарыбыз тилди тез эле үйрөнүп алып атпайбы? Ошол эле маалда мына азыркы мына IT технология деп атабыз, 21-кылымда. Буну деле биздин балдарыбыз тез эле өздөштүрүп алып, мына азыркы бүгүнкү күндө эмне деген дөшө жанагындай фирмаларда, ошол эле Америкада, Британияда иштеп аткан балдарыбызды да биз интернеттен көрүп атпайлыбы? Ошо кыргыз элинин уул кыздары ошолор. Мына ошондуктан биз ушундай нерселерди көбүрөөк коомчулукка, эми коомчулук ошонун баарын тең мен мисалы үчүн билип атам, сиз билип атасыз, дагы мындай билип атат, а бирок жалпы коомчулук билбей атат да. Мисалы үчүн биздин ааламга кеткен жол айылдан башталат дейт. Айылыбызда эмне деген дүйнөнү керек болсо бир ушундай таң калтыра турган таланттарыбыз мүмкүн жатат ойгонбойчу, билбей, маалымат ала албай, ошол өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү күчтүү экенин, кыргыз эли ушунчалык күчтүү эл экендигин, кыргыз эли ушундай жөндөмдүү эл экендигин, дүйнөлүк бир азыркы ааламда мындай мезгилинде биз дүйнөдө эң чоң атаандаштыкты жарата ала тургандай потенциалыбыз бар экендигин билбей жүргөндөр көп да. Мен ойлойм да, ошого ишенем. Ошолорго эгерде жеткирчү болсок, алардын ишеними ойгонот. Алардын ишеними ойгондон кийин максат пайда болот. А максат пайда болгондон кийин албетте бул мен ушундай айтам, баардык нерсе ниетиңе жараша деген кыргызда жакшы сөз бар да. Мисалы үчүн биринчи ниет коюлат да, адам ошо ниетин түз кылса, ушундай ийгиликтерге жетем, ушундай максаттарга жетем, мен ушундай элмин, биз деген кыргыз эли ушундай күчтүү элбиз дезе, анан ошого жараша анан өзүнүн ниетине жараша энергетика пайда болуп, анан ошол энергетиканын негизинде анан ошонун жыйынтыгы жанагындай ийгилик алып барып атпайбы. Мисалы үчүн мен ушундай эле элестетем да. Ошондуктан биз муну аябай жайылтышыбыз керек. Сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз эли негизи ушундай түптүү нарктуу элбиз. Кыргыз элинин жаркын келечегине мен ушунчалык ишенем. Алдыңкы ушул жылдарда дүйнө эли таң кала турган эл болорубузга, дүйнө эли таң кала турган мамлекет болорубузга мен 100% да ашык ишенем. Буюрса ошого биз барабыз. Талыкпастан дагы аракетибизди кыла беребиз, балдарыбызды тарбиялайбыз. Мына бүгүнкү күндө биздин шахмат мектебибиз бар. Өзүмдүн эле балдарымды эмес. Азыр биздин шахмат Сезбековдордун шахмат академиясында жакшы балдар тарбияланып жатат. Ошо Кыргызстандын деңгээлинде биринчиликти, экинчиликти, үчүнчүлүктү алган балдарыбыз пайда болуп калды. Мен ойлойм, ишенем, эртең ошол балдарыбыз дүйнө биринчилигинде, Азиянын деңгээлинде ошо өзлөрүнүн ийгиликтерин жаратат депчи. Мына ушинтип эле мына баягы сыныктан башкасы жугуштуу дегендей, жакшы жагыбыздан бири-бирибизге жугуштура берсек, жакшы жагыбыздан бири-бирибизге таасир мындай көрсөтө берсек, ойлойм, кыргыз эли жөнөкөй эл эмеспиз. Кудайым буйрса келечекте дүйнөнү таң калтырган, дүйнөдөгү эң алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдөн, элдерден болорубузга мен бөркүмдөй ишенем да. Баракелде.
Бали. Сез агай, жеке эле биздин эмес, биздин көрөрмандарыбыздын дагы духун көтөрүп койдуңуз. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ошондуктан биз улуу элбиз деп бир гана төш эле кага бербей, мынакей иш менен дагы далилдесек болот экен. Андыктан албетте бирибизди сүйөп таяп, жана сүйүүнү жайылтып, анан дал ушундай бирибиздин духубузду көтөрүп жүрө берели. Биздин духубузду көтөрүп, сиздер дагы биздин видеого лайк басып, бөлүшүп коюңду унутпаңыздар. Жакшы комментарий калтырып коюңуздар. Чоң рахмат.